Шейшемби күнгө алынган жаңылыктар топтому менен тааныштырып, назарыңыздарда 7 каналдын кабар маалымат программасы. Студияда Адилет Иманов. Саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштан кыскача. Президент Садыр Жапаров Корея Республикасынын лидери Юн Сок Йол менен жолукту. Ата-энесин карабай койгондор жазаланат. Президент мыйзамга кол койду. Сузактагы бакчада балдардын сабалышы боюнча окуя прокуратура тарабынан көзөмөлгө алынып, билим берүү министри кечирим сурады. Президент Садыр Жапаров бүгүн Сеул шаарында Кореяга болгон расмий сапарынын алкагында Корея Республикасынын президенти Юн Сок Йол менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Анын алкагында Кыргызстан менен Кореянын ортосундагы өз ара кызыкчылык туудурган тармактарда эки тараптуу кызматташууну акырындык менен тереңдетүү маселелери талкууланды. Корея лидери Юн Сок Йол Садыр Жапаровду жылуу тосуп алып, Кыргызстан менен Корея 1992 жылы дипломатиялык мамиле түзгөндөн кийин жакын жана достук алака түзгөнүн белгиледи. Ал азыркы учурда кореялык компаниялардын Кыргызстандын рыногуна чыгуусу активдешип, ошондой эле эки өлкөнүн жарандарынын ортосундагы алмашуу кеңейип жатканын баса белгиледи. Өз учурунда өлкө башчы Садыр Жапаров жылуу меймандостук үчүн ыраазычылык билдирип, Кыргызстан менен Корея Республикасын көп жылдар бою калыптанып калган, жыл сайын бекемделип келе жаткан достук жана өнөктөштүк мамилелер бириктирип турганын айтты. Мамлекет башчы Кыргызстан Кореянын Азия, Тынч океания аймагындагы артыкчылыктуу өнөктөштөрдүн бири экенин, өлкөлөрдүн ортосунда олуттуу пикир келишпестиктердин жоктугу эки тараптуу форматта да көп тараптуу аянтчаларда да кызматташтыкты бекемдөөгө жана кеңейтүүгө жагымдуу шарттарды түзөрүн белгиледи. Мамлекет башчысы Корея Республикасы менен экология жана туруктуу өнүктүрүү чөйрөсүндө кызматташуунун маанилүүлүгүн да баса белгилеп, биргелешкен жашыл долбоорлорду ишке ашырууга жана кайра жаралуучу энергияны өнүктүрүүгө даярдыгын билдирди. Ал Корея тарапты 2027 жылы өтө турган Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммитине катышууга чакырып, климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөштө биргелешкен аракеттердин маанилүүлүгүн белгилей кетти. Президент Садыр Жапаров жетишилген макулдашуулар Кыргыз-Корея мамилелерин мындан ары чыңдоого негиз болот деген ишенимин билдирип, президент Юн Сок Йолду Кыргызстанга расмий сапар менен келип кетүүгө чакырды. Ошондой эле Садыр Жапаров бүгүн Кореянын президентинин атынан уюштурулган расмий кабыл алууга катышты. Президент Юн Сок Йол бул сапар акыркы 11 жылдагы Кыргызстандын президенттеринин биринчи сапары экенин айтып, тарыхый жана маданий баалуулуктардын жалпылыгын баса белгиледи. Тарыхый жактан алганда биздин өлкөлөр байыркы Алтай маданиятынын таасирине дуушар болушкан. Натыйжада корей жана кыргыз тилдеринде окшош сөздөр көп. Сүйлөмдөрдүн түзүлүшү бирдей. Биз улууларды урматтайбыз жана салттарды сыйлайбыз. Ушундай окшош маданиятты эске алуу менен ар түрдүү тармактарда эң оолу экономикада тыгыз кызматташуубуз турган иш деп эсептейм. Күн сайын биздин өлкөлөрдүн жарандарынын кызыгуусу артууда. Борбордук Азиянын Альпы деп аталган Кыргыз Республикасы корейлер арасында сөзсүз баргысы келген өлкөгө айланды деп Кореянын президенти бүгүнкү күндө Кыргызстан президенти Садыр Жапаровдун жетекчилиги астында жаңы коомдук куруп, реформа жолунда ишенимдүү бара жатканын кошумчалады. Садыр Жапаров өз сөзүндө Корея тарапка жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, эки тараптуу сүйлөшүүлөр өнөктөштүктү мындан ары тереңдетүүгө дем берерин белгиледи. Ал бүгүнкү күндө тараптар эки элге пайда алып келе турган узак мөөнөттүү жана бекем мамилелерди курууга умтулуп, достуктун жана стратегиялык кызматташтыктын негиздерин бекемдеп жатканына токтолду. Кол коюлган эки тараптуу келишимдер, анын ичинде биргелешкен билдирүү биздин байланыштарды чыңдоого жана биргелешкен ийгиликтерге умтулууларыбыздын ачык айкын далили болуп саналат. Биз соода, инвестиция, билим берүү, маданият жана илим сыяктуу негизги тармактарда активдүү өз ара кызматташабыз деп белгиледи мамлекет башчы. Камкордукка муктаж жарандарды коомдук жашоого толук аралаштыруу жана алардын турмуш шартын жакшыртуу өлкөнүн эң башкы мүдөлөрүнүн бири. Бул тууралуу мамлекет башчы Садыр Жапаров майыптардын эл аралык күнүнө карата кайрылуусунда билдирди. Анын айтымында өзгөчө муктаждыктары бар жарандар коомдун ажырагыс бөлүгү катары өлкөнү өнүктүрүүгө салым кошуп келүүдө.
Жакынкы жылдары кошумча колдоону талап кылган жарандарыбыз үчүн социалдык стационардык мекемелерди жакшыртуу, жаңылоо боюнча иш мерчемдерибиз бар. Ошон менен бирге 2030 жылга чейин кабыл алынган жеткиликтүү өлкө программасынын алкагында белгиленген ыңгайлуу түзүү, медициналык социалдык экспертизаны өнүктүрүү, реабилитациялык жана абилитациялык системасын өркүндөтүү, инклюзивдүү билим берүү жана жумуш орундары менен камсыз кылуу жаатында чараларды ишке ашырабыз деп жазылган президенттин кайрылуусунда. 3 декабрь бүткүл дүйнөлүк майыптар күнү. Бул күнгө утурлай Кумтөр Голд Компани ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга кол сунуп, 2000ден ашык азык-түлүк салынган баштыктарды таратты. Иш-чара Балыкчы шаарында өтүп, ага тагдырдын сыноосуна кабылып мүмкүнчүлүгү чектелген майыптыгы бар адамдар конок катары чакырылган. Кененирээк кийинки сюжетте. Бүткүл дүйнөлүк майыптар күнүн утурлай Кумтөр Голд Компани жабык акционердик коому Ысык көл жана Нарын областарында жашаган ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга 2000 даана азык-түлүк баштыктарын таратты. Балыкчы шаарында өткөн иш-чарага андагы мүмкүнчүлүгү чектелген жаш балдар ата-энелери менен биргеликте чакырылган. Ден соолук мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдардын укук коргоо күнүнө карата бүгүнкү күндө мына Кумтөр ишканасынын салтка айланган кайрымдуулук иш чарасын өткөзүп жатабыз. 2000 дана продуктовый набор берип жатабыз. Бул акцияны биз жылда өткөрүп жатабыз. Мындан тышкары негизи эле баягы Кумтөр ишканасы мамлекеттеги эң ири ишкана катары баягы социалдык милдеттери дагы ошончо чоң милдеттери бар. Ошонун негизинде биз дагы жалгыз эле мындай эл аралык майыптар күнүнө эмес дагы башка дагы кайрымдуулук акцияларды көп өткөрө бермекчибиз. Өлкөдөгү эң ири өнөр жай ишканасы болгон Кумтөр Голд Компани жабык акционердик коому социалдык жактан аялуу катмардагы жарандарга жардам көрсөтүүгө жана ошондой эле аймактардагы калктын жашоо шартын жакшыртууга, ар кандай долбоорлорду ишке ашырууга өзгөчө көңүл бөлүп келет. Бул иш-чарага жыл сайын колдоо көргөзгөн биздин Кумтөр ишканасы жыл сайын колдоо көргөзүп келет. Биз кандай кат жазып кайрылбайлык биздин мүмкүнчүлүгү чектелген балдарыбызга, биздин томолой жетим балдарыбызга, шаарыбызда 40 томолой жетим балдар бар. Жалпысынан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө бардыгына Кумтөр ишканасы баягы активный катышып, ушул белектерди жыл сайын тапшырып келишет. Кумтөр менен Агрокуш мэриянын тарабынан бизге майрамдар өткөрүп беришет, азык-түлүктөрүн берип турушат. 1-июнда дагы көңүл бурушат балдарыма. Баарыңарга чоң рахмат. Баламды аябай балдарыбыздын көңүлүн көп ачышат. Чоң рахмат. Продуктыларын убагында берип турушат балдарымдын. Медицина жанынан да жардам берип турушат. Калктын социалдык жактан аялуу катмарын колдоо Кумтөр ишканасынын туруктуу долбоорлорунун бири. Жыл сайын миңдеген жарандарга колдоо көрсөтүп, маанайларын көтөрүү компаниянын башкы милдеттери болуп саналат. Буга чейин Кумтөр Голд Компани жабык акционердик коому 2022 жылы 2580, ал эми 2023 жылы 2040 даана азык-түлүк баштыктарын тараткан. Дастан Жолдошев, Жумабек Ногоев, 7 канал. Ата-энесин кароосуз калтыргандар жоопко тартыла турган мыйзамга президент Садыр Жапаров кол койду. Мыйзамды жогорку кеңеш 17 октябрда кабыл алган. Мыйзамдын максаты сот актысынын негизинде жашы жеткен эмгекке жарамдуу балдардын жардамга муктаж ата-энелерин багууга каражат төлөөдөн баш тарткандыгы үчүн жоопкерчиликти тактоо жана жазаны каталдаштыруу максатында иштелип чыккан деп жазылган анда. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев кийинки жумада тиешелүү комиссиялар түзүлүп, эң кеч дегенде апрель айына чейин мамлекеттик жаңы гимн кабыл алынышы керектигин айтты. Тагыраагы төрага
аталган убакытка чейин кеңири талкуулар уюштурулуп, сынактар өткөрүлүп бүтүшү зарыл деген. Маселе боюнча өткөн жыйынга мамлекеттик катчы Сүймек Касманбетов, Жогорку Кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин төрайымы Венера Райымбачаева, Маданият министр Алтынбек Максутов, Тил комиссиясынын төрагасы Мелис Мураталиев катышкан. Жолугушууда азыркы гимндин текстине жана обонуна байланыштуу түрдүү пикирлер көтөрүлүп, кайрымасы Кыргыз СССРнын гимнине толук окшош деген пикирлер айтылган. Мындан сырткары коомчулукта гимн үчүнчү жак менен жазылып калганы боюнча да сын пикирлер бар экени айтылды. Андыктан эгемендүүлүгүбүздүн эң негизги символдорунун бири саналган гимн жаңы багытта, жаңы көз карашта жазылышы керектиги белгиленди. Касманбетов өлкөдөгү жаңыланууларга, жакшы өзгөрүүлөргө жана реформаларга ылайык жаңы мамлекеттик гимн жазылышы зарыл экенин жүйө келтирген. Жаңы багыттыбызга, жаңы кадамдарыбызга шайкеш келген гимнди тандап алышыбыз керек деген ал. Улуттук гвардиянын 126 аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан Эрик Шаршембаевдин сабалганы боюнча тергөөгө чейинки текшерүү иштери жүрүп жатат. Бул тууралуу башкы прокуратура кабарлайт. Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасы аскердин жаракатын аныктоо үчүн соттук медициналык экспертиза дайындады. Учурда бул окуя боюнча тиешелүү тергөөгө чейинки текшерүү амалдары аскер прокурорунун жеке көзөмөлүндө улантылууда. Анын жыйынтыгы менен күнөөлүү кызматкердин кыймыл-аракеттерине кылмыш жаза кодексине ылайык юридикалык баа берилет. Сузактагы бакчада балдардын сабалышы боюнча окуя териштирилет. Бул тууралуу Билим берүү министрлиги билдирди. Кечээ соц тармактарда Сузак районунун Октябрь айылындагы номер 1 Кенжетай балдар бакчасынын тарбиячылары балдарды сабап жаткан видео тараган. Бул боюнча Билим берүү министрлиги тиешелүү кызматкерлерге чара көрөрүн билдирди. Балдар бала бакчада жүргөн учурда алардын ден соолугу жана өмүрүнүн коопсуздугу үчүн ар бир кызматкер жоопкер. Балдарга зордук зомбулук көрсөтүүгө жол берилбейт жана катуу тыюу салынат. Ошондуктан жогорку окуя дыкат иликтенип, жооптуу кызматкердин баарына катуу чара көрүлөт деп жазылган министрлик тараткан маалыматта. Ошондой эле бул окуя Жалал Абад облустук прокуратурасы тарабынан текшерилип жатканы да кабарланды. Аларда Билим берүү министри Догдургүл Кендирбаева Сузактагы бакчада кичинекейлердин сабалышы боюнча ата-энелерден кечирим сурады. Бул тууралуу министрлик маалымдады. Бала бакчада баланы жазалап жаткан тарбиячы деп айтканга ооз барбаган акмактын балага жасаган зомбулугун көрүп ата-энелерден кечирим сурайм. Урматтуу ата-энелер, сиздер да бизге жардам бергиле. Эгерде наристелер мекемелеринде болуп жаткан зомбулук окуялары болсо, түз билдиргиле, деди министр. Кендирбаева тарбиячы жазаланарын, анын ишке алынган мекеменин жетекчиси дагы кызматтан кетерин билдирди. Бүгүн Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев Орто Сай жана Аламүдүн базарларын текшерди. Ал көчмө жүрүш учурунда базарлардагы унаа токтотуучу жайлардын абалы менен таанышып, мыйзамсыз курулуштарды тартипке келтирүү боюнча тиешелүү тапшырмаларды берди. Мэрдин айтымында бул аракеттер шаар тургундарынын ыңгайлуулугун жана коопсуздугун камсыздоого багытталган. Төрт уровень. Жалаң парковка болды. Жалаң парковка. Анан солда борбор кылса болот. Жоқ. Анан кийин могу жерде колошколор туруп. Бүгүн Бишкектин мэри Айбек Жунушалиев Орто Сай жана Аламүдүн базарларында унаа токтотуучу жайларга текшерүү жүргүзүп, көчмө жыйын өткөрдү. Базарлардын айланасындагы коомдук тартипти камсыздоо, унаа токтотуучу жайлардын жетишсиздигин чечүү жана мыйзамсыз курулуштарды тартипке келтирүү маселелери талкууланды. Биз ушул ар бир кадамды белгилеп келатабыз. Мына Орто Сайдан сырткары Бишкек шаары боюнча жана башаламан соода жүргүзгөн көрүнүштөрдүн баарын жоюу иштер жүрүп атат. Анан Аламүдүн базары, кийинки биздин кадамыбыз ушул Дордой базары болот. Биз Дордой базарында жакын арада азыр
бул жерде Аламдин базарында жана Орто Сай базарында көптөгөн иш аракеттерибиз баары жыйынтыкталганда четинен жыйынтыктап анан биз Дордой базарына киребиз. Мэр текшерүү учурунда базар аймагындагы унаа токтотуучу жайлардын тартыштыгы шаар тургундары үчүн олуттуу маселе жаратып жатканын баса белгиледи. Ал тиешелүү кызматтарга унаа токтотуучу жайлардын санын көбөйтүү жана өрт өчүрүүчү унаалар базардын ар бир бурчуна тоскоосуз жетүү керектиги боюнча тапшырмаларды берди. Бул базарларда деле чындыгында өрт катталып турат. Акыркы учурларда өзүңүздөр жакшы билесиздер, Дордой базарында да өрт катталган. Ал жерде да биздин атайын техникаларыбыз өз убагында жетүү өтө кыйынчылыкты туудурган да. Ошондуктан бизге деген атайын автоунаалар токтотуучу парковкалар керектелет. Себеби базардын территориясында чаржайып токтотулган автоунаалар биздин колубузду кармап коет көпчүлүк мезгилде. Ошонун кесепетинен биз аябай көп экономикалык чыгымдарга дуушар болуп атабыз. Андан тышкары аялдамаларда мыйзамсыз токтоп турган жеңил унаалардын ээлерине коомдук транспортко тоскоол жаратып жаткандыгы боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Жунушалиев базарлардын жанындагы мыйзамсыз курулуштар шаар тургундарынын коопсуздугуна жана коомдук жайлардын ыңгайлуулугуна доо кетип жатканын белгилеп, аларды мыйзам чегинде демонтаждоону тапшырды. Бүгүнкү күндө мындай баш аламан соода жүргүзүү нерселеринин баары көрүнүштөрүнүн баары жокко чыгарылган. Азыр Орто Сайдын ичи ретке келтирилип, биздин муниципалитеттин жетекчилигинде жанакы муниципалитеттин жардамы менен көптөгөн иштерди биз ордуна келтирип атабыз. Анан баарыңар күбө болгондой, кайсы соода борборуна барбайын, бүт жакта мынакей парковка маселеси эң орчун маселе катары турат. Биз Орто Сайда көрсөткөндөй ал жерде бир кабат жердин астына, анан 4 кабат жердин үстүндө парковка курулат. Чоң парковка мына 250 автоунага деп атат, бирок 250-300 автоунаа бата турган жай болот. Анын жанына дагы биз азыр архитектуралык чечимдерди өзгөртүп туруп, ал жерге дагы мынакей парковка курабыз деген аракетибиз бар. Бул текшерүү мэриянын шаар тургундары үчүн ыңгайлуу жана коопсуз шарт түзүүгө болгон кала жетекчилигинин умтулуусунун бир бөлүгү. Жергиликтүү бийлик бул тапшырмаларды өз убагында жана натыйжалуу аткаруу үчүн тиешелүү чараларды көрөөрүн белгиледи. Шахра Жорубекова, Нуриза Осмонова, 7-канал. Бишкек мэриясы жаңы жылга карата Алатоо аянтын жана башкы балатыны жасалгалоого 1,5 миллион сом сарптайт. Вице-мэр Виктория Мазгачева балатыны кооздоого көп деле акча кетпегенин билдирди. Ал оюнчуктардын басымдуу бөлүгүн былтыркы жылдан калганын жана балатынын узундугу 32 метр экенин кошумчалады. Башкы балатынын оту декабрдын ортосунда жанмакчы. Ал эми жакында Бишкек жарык ишканасынын адистери гирляндаларды орнотуп, майрамдык оюнчуктарды илип баштайт. Ошондой эле аянтта чоң сейилдөөчү зона пайда болот. Мында толук кандуу жаңы жылдык шаарча түзүлөт. Кала тургундары жана коноктору үчүн мастер-класстар, флешмобтор, концерттер жана башка иш-чаралар уюштурулат. Аптанын шейшемби күнүнө алынган жаңылыктар топтому мына ушулар болду. Булар менен кенен 7-каналдын сайтынан жана социалдык тармактагы баракчаларынан да таанышсаңыздар болот. Ал эми биз коштошобуз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.